Кутбуддин Бахтияр Кааки деген өтө чоң бир алым болгон. Ал 6 жашка толгондо апасы аны жетелеп устазга алып барып, менин балама Куран жаттатып коюңуз, менин балама бисмиллахты үйрөтүп коюңуз деп устазына таштап кетет. Устазы баланы Куран окутса, баласы устаздын аркасынан кайталап бисмиллахир-рахманир-рахим айтып туруп, Фатиха сүрөсүн окуйт, Бакара сүрөсүн окуйт, Али-Имран сүрөсүн окуйт, Ниса сүрөсүн окуйт, Маида сүрөсүн окуйт. Ушинтип атып 17 пара, ачыктап айтканда 340 бетти Курандан 340 бет окуп берет. Устазы өтө таң калат. Баласын алып кеткенди келген апасынан сурайт: "Сиз балаңызды эч нерсе билбейт деп айттыңыз эле, бирок балаңыз Курандан 17 пара 340 бет жаттаган турбайбы?" десе, апасы да таң калып баласынан сураса, баласы айтат: "О апаке, мен качан сиздин курсаңызда 9 ай жатканда сизден Куран жана зикир жана жакшы сөздөн башка эч нерсе уккан эмес элем. Качан сиз мага сүт берип жатканда Курандан башка эч нерсе уккан эмесмин. Сиз качан үй иштерин кылып, үй шыпырып, кир жууп, тамак жасап, жана башка ушул сыяктуу үй иштерин кылып жатканда сизден мен Куран жана зикирден башка эч нерсе уккан эмес элем" деп айтат. Көрдүңүзбү? Канчалык бала кичинекей кезинде, ачыктап айтканда 7 жашка чейин бала канчалык ата-энесинен жакшы сыфаттарды алат. Апасы буга бир да тамга үйрөткөн эмес. Бир да Курандан бир да аятты жаттаткан эмес. "Кел балам, отургун, муну бисмиллах, муну алхамдулиллах" деп Курандан бир да аят жаттаткан эмес. А бирок баласыны карасаңыз 340 бетти жаттап алды 6 жашында. Буга себеп эмне болду десе, себеби апасынан эмнени укса, апасынан кайсы нерсени укса, бала ошол нерсени ичинде сактап калат. Жаш балдардын мисалы видео камера сыяктуу. Ал эмнени көрсө ошону тартып алат жана кайсы нерсени тартып алса ошол нерсени кайра көргөзүп берет. Кудум ошол сыяктуу балдар ата-энесинен эмнени көрсө, кандай сыфатты көрсө, кандай жакшы мамилелерди көрсө, ошол нерсени өз ичине сактап калат. Кийин келечекте жашоосуну ошонун негизинде өткөрөт. Ошондуктан келечекте биздин балдарыбыз таква, диндар, татыктуу бир инсан, татыктуу бир адам болуусу үчүн биз ата-энелер аларга жакшы жактан үлгү болуп, алардын амалдарына, жакшы иштерди кылуусуна себепчи болуубуз өтө зарыл.